канатка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат. Учкай айтылган бул канаттуу сөз радионун жаралышы менен эле өзүнчө мааниге ээ боло баштаган. Улуттук телерадио корпорациясынын 65 жылдык мааракеси биздин университетте болуп атканы биз үчүн өтө маанилүү жана кубанычтуу. Биздин илим билимдин куттуу ордосу болгон даңк ордендүү 80 жылдык тарыхы бар Ишеналы Арабаев атына Кыргыз мамлекеттик университетинде атайын биздин баягы сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү ишмердүүлүгүбүздү чагылдыруу жана коомчулук менен байланыш иретте өзүбүздүн университетте медиа борбор ачылган учурда ийгиликтүү ишин ушу улуттук телерадио корпорациясы менен биргеликте анткени биздин ортобузда түзгөн келишим бар. Ошо негизинде ийгиликтүү иштерди алып барып жатат. Буюрса сиздерде дагы бизде дагы баардык жактан колубуздан келген күч аракетибиздин баарын жумшайбыз. Мынакей сиздин азыр бизге келгеп отурганыңыздагы сыймык. Ал эми бул илимий практикалык конференция, дагы бир жолу айта кетейин, биздин университетте өтүп атканы биз үчүн өтө маанилүү, биз үчүн өтө керек. Биз дайыма келечекке чогуу жол салабыз деген ишеничтемин. Быйыл улуттук телекөрсөтүүнүн түптөлгөнүнө 65 жыл толду. Бул датаны утурлап телекөрсөтүүгө адистерди даярдаган окуу жай катары сиздерде илимий конференция өткөрүлүүдө. Биздин өкүлдөрдү да чакырып, телекөрсөтүүнүн учурун жана келечегин талкууга алып жатканыңыздар телевидениябыздын өнүгүүсүнө чоң салым кошоору талашсыз. Биз дайыма жаш жана билимдүү кадрларга муктажбыз. Эфирди жаңы жүздөр менен өзгөртүү максатында алып баруучуларга кастинг жарыялап, ага 200дөн ашуун таланттуу улан кыздар катышты. Алардын ичинде мына ушул сиздердин университеттин студенттери да бар. Биз мындан ары да жаш кадрларды алууга кызыктарбыз. Эфир жаңыланып, жаңы идеялар менен толукталып турушу керек. Жаштардын креативдүү көз карашына, жаңыча ой жүгүртүүсүнө муктаж экендигибизди жашырбайбыз. Арабаев университетинин жана ошондой эле улуттук телерадио корпорациянын кызматташтыгы күндөн күнгө өркүндөй берсин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жылы декабрдын 1-күндөрүндө эфирге чыккан. Ал кезде мен телевидение иштегенден 3 ай өткөндө келип калдым. Фрунзедеги телевидение студиясында 20 гана киши иштечү экен. Председателибиз Менсиетова Рабия Менсиетовна болчу. Ал киши аябагандай массалык маалымат каражаттарынын өзүнүн түшүнүгү абдан жогорку болчу. Абдан радиону иштегенине 20 жыл болгон экен, а телевидение иштегенине 3 ай болуптур. Ошондо күнүгө 10 минут гана иштечү. Биринчи жолу Айтматов чыккан эфирге. Ошентип биздин артисттер күнүгө келип концерт берип, 10 минуттук телефильмдерди көрсөтүп, ошентип жаңыдан баштап иштей баштадык. Андан кийин анан өнүгүп, мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй 65 жылдын ичинде эфирде айтып атышат. Дем алыш деген жок, майрам деген жок. Ошолордун баарына чыдап иштеп, мына азыркы күндө ошол телевидениянын
карлыгаштары ушул жерде кээде отурушат, келишет, аман эсен болушсун. Дагы ошол ветерандарды мен чын жүрөгүмдөн келе жаткан майрамы менен жетекчини, ошол жерде иштеген биздин журналисттерди, инженерлерди баарын чын пейилимден куттуктайм. Маалыматтык саясат айдыңында мамлекеттик бийлик ушул телевидениянын ордун өтө чоң маанисин баса белгилейт. Телевидениянын иши баарыбызга белгилүү болгондой ары жоопкерчиликтүү, ары түшүктүү иш. 1 минуталык эле видео контентти жаратуу үчүн кээде 1 күндөп, атүгүл 1 апталык убакытта кетип калат. Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин иштешип жаткандыгы бизди кубандырат. Анткени жаш кадрлар менен ушул телевидение тармагынын адистерин толтуруу бүгүнкү күндүн чыныгы орчундуу маселелердин бири. Ушул УТРКнын башка университеттери менен Оштогу мына Ош мамлекеттик университети менен бүгүнкү күндө жаш кадрларды даярдоо боюнча ишин алкоого алсак болот. Анан жаш студенттерге кайрыларым, бул телевидениянын иши түшүктүү болгону менен ары сыймыктуу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө канчалаган эже агайларыбыз Кыргызстандын сыймыгы болуп, Кыргызстанга таанылып турушат. Сиздерге дагы ошондой ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү илимий конференциянын ишине ийгилик болсун.